баламды азыр 2 күн больницага жатып чыктык, анализдердин баардыгын тапшырдык. Азыр эме результаттары чыгып элек бизге. Ошол азыр анализди тапшырып, биопсия тапшырганда дагы булар жөнөлүк шприц менен сордуртуп эле алышты. Бишкекте биздин өзүбүздүн эмебизде бул аябай эле ичинен 17 жип кескен болчу. Ошонун ичинен биз биопсия алдык деген гана ответ бизге беришти. Азыр эми аркасынан бел жагынан эле кичине шприц менен сордуруп эле биопсия алып, анан кайта эме алып коюшту. Ошол эле болгону. МРТга да түштүк. МРТнын кагазын уже бизге колубузга берди. Мына кийинки суббота, ушул субботада бизге баардык жолун айтабыз дешти. Баланын кандай кылсак болот, операция кылсак болобу же только лечение мененби, ошондо гана айтабыз деп айтышты. Кыргыз эли миңдеме ыраазы. Ушинтип биз ушул Индия өлкөсүн жөнөп жатканыбызга миңдеме ыраазыбыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мынакей биз Кудай буйрса Индия өлкөсүнө эсен аман жетип келдик. Келерибиз менен анализге жазды. Анализдердин баардыгы жакшы чыкты. Жыйынтыктары азыр ушу кубанып турган кезибиз. Биздин ушу Али ханымдын анализи өтө жакшы чыкты дегенде өтө кубанып турган кезибиз азыр. Кудай буйрса дагы повторный анализге жазды. Вторник күнү тапшырабыз. Анан ошондо жооп беришти. Ошондо врачыбыз айтат, азыр пока ошо мурунку да ичип аткан дарысын гана иче бергиле деди. 3 миллиге гана көтөрдү. Башка эч неме кылбады. Бардыгы жакшы. Азыр Кудайга шүгүр. Кыргыз элиме терең ыраазычылык билдирем. Ушу сиздердин колдооңуздар менен Индия өлкөсүнө келип балама шифа таап, мынтип кубанып турган кезибиз. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Assalomu alaykum, hurmatli kırgızlarım. Biz özümüzde görüp turgандай üç narışlarına Laçınbek'te Alikan'da Tatınay'ında alıp 8 fevral günü tünü birlerde India mamlaketine jetip geldik. New şahrında, Murgaon degen şahrında kvartiraga жайгашып, эртеси менен эрте Fortis клиникасынын гематолог жана онколог врачы Викас Дуанын кабылдамасында болдук. Викас Дуа бизди дароо эле анализдерге жазып, керектүү анализдердин баардыгын тапшырдык. Анализдердин Татмай менен Алихандын анализи бир күндөн кийин эле кече чыкты. Кан боюнча бүт керектүү анализдерди тапшырдык. Булардын каны гемоглобиндин бийиктиги аябай жакшы деди. Костун составындагы клеткалар өтө жакшы иштеп атыптыр деп бизди сүйүндүрдү. Буюрса булардын лечениялары буюрса кечеден бери башталды. Анализдер толук чыккандан кийин лечениялары башталды. Кошумча дарылар дегендей бүт бардыгын Викасова баштады. Биздин врачыбыз гематолог жана онколог экендигине байланыштуу Лачынбектин дагы опухолун, онкологический оорусун биздин врач Викас Дуа өзүнүн көзөмөлүнө алып, биринчи күнү келген күнү кече МРТга тапшырган. Бүгүн кече мурдагы күнү МРТга тапшырды, кече биопсияга тапшырды. Ушул анализдер чыккандан кийин бул баланын дагы лечениясын буйруса операция жолу менен болсо операция жолу болсо, лечение жолу менен болсо лечение жолу менен буйруса биопсия МРТлар чыккандан кийин баштайбыз деп Татмай менен Алихандын лечениялары башталды буйруса. Буларды кайталоо анализине келетти экинчи күнгө анализге жазуу буйруса бизде баары жакшы, урматтуу кыргыз элим, кажалат болбоңуздар. Сиздер бар үчүн сиздердин кылган колдошуңуздар бизге түрткү болуп, мына Индия мамлекетинде ушул наристелердин ден соолугуна көрсөтүп жүрөбүз. Дагы бир баса айтып кетчү нерсе, биз Дубайдан Индияга учуп келгенде, Индияда бизден түнкү саат 12-де тосуп алышып, даже сумкаларыбызды, чемодандарыбызды дагы колубузга кармап тутасынан өздөрү бизди тосуп алып, миграционныйларыбыздан бери өздөрү толтуруп, ушунчалык мына жолго баспа деп документация иштерин аэропорттун ичинде бүтүрүп, силерди бизге медер ишенип, бизге дайындаган, тапшырган деп тосуп алып, бүт документация иштерибизди бүтүрүп, сыртка чыгарып, таксиге салып койду. Бул да болсо медердин аброюнун барлыгы, кадыры баркынын барлыгы болду деп билем. Медер менен биз сыймыктанабыз. Сен бар үчүн, силер дайындаган үчүн биз ошондой кыйналбай документация иштеринен өтүп, аэропортко чыгып, квартирага анбар алып келип жайгаштырып бизди котормочубуз. Азырга чейин биз менен кошо болуп атат. Медер сага чоң рахмат. Биз мына өзүңүздөр көргөндөй баары жакшы, бизде лечениялар болуп атат. Рахмат.
Мынаке кыргыз элим Форстен клиникасынан чыгып кеттабыз. Лачын балам 2 күн жатып, ошо 2-нчи күнү уже бүттү. Анализ тапшырдык. Мына ошо больница клиниканын немеси. Мына клиника экен.